Assalamu alaikum urmatlı tuğanlar. Sakıp ağız Zardalıga kelgeniga 500 yıl bolsa, ошол Zardalı ayılına karaştı 4 ayıl var. Ekinçile çoğun ayıl bu alış ayılı mına şul körüp жатканыңыздар alış ayılı. 9 atağız uşul jerde jaşap öttü. Aylanıp geldim alışka. Arpa buday alışta. Ak buday sende ayıp yok. Жақшылап жапқан зайып жоқ деп мына ата бабаларыбыз кыйкырып ушул жерде жашап өткөн. Биз дагы ошол ата коныш деген таштабай мына заманага жараша үйлөрдү салып ушу Бишкектегидей эле унааларды минип мына 5-7 турат мына үйдүн алдында мындай эл катары Кыргызстандын бир четинде жашап жатабыз. Мына ушундай керемет кооз, асказуу, бийик тоолор. Мына Беш булак, алыш, Карагаты, дүйнөдө кооз жерлер барбы дагы. Биз келдик сагынып ата энелер жүргөн жерге, араңарда ата коныш сагынган барбы дагы. Бар болсо эгер артыбыздан келгин барың деп мына бардığыңарды şu алыш айына чакырабыз. Алыш деген бул суунун башы. Суу башы бол, эл башы болгуча суу башы бол дейт. Мына ал азыр көрүнбөй турат. Мына өзөндөн бир Кашка суу деген дарыя түшкөн. Ошол суудан биринчи арыкты şu алыш айылы чыгарып, бул жерде şu Сакынын ата уруусу жашайт. Бул жерде şu кичинекей эле айыл болгону менен Кокон хандыгы менен сүйлөшүп турган Муса би ушул жерде туулган. Темиркул би ушул жерде туулган. Ажыга Алтайда жөө басып барып келген Эрмет ажы, Турдажы дегендер мына ушул конуштардан жөнөп Алтайда жөө басып барып Алтайда жөө келген. Бул жерде улуу ислам аалымдары чыккан. Молла Кадыр деп өйүздө болгон үйү. Андан кийин Молла Төлөмүштө мына ал чоң үй ошол Молла Төлөмүштүн конушуга салынган үй. Андан кийин Молдо Муса деп андан кийинки үй. Молдогемберди анын үстүндөгү үй. Молдумар деп мына алды Иракта. Молдо Махмараби менин атам болгон ушул жерде бактын арасында. Молла Каландар бул жакта дагы. Молла Мамеди, Молла Шакир деген болгон. Мына Молла Шакир Орто Азиядагы 2-3 аалымдын бири болгон. Орто Азияга дин таркаткан адам болгон. Мына ушундай улуу инсандар жаралган айылдан мына дагы азыр дагы уучу куш эмес, дагы жаштар өнүп келе жатат. Мына тирүү архив деп Махмараби Борзокулам ушул айылдан болот. Төлөмүшев Пирмат Аксакал ушул айылдан болот. Мына Бегали деген жигит ушул айылдан болот. Нойгуттун сыймыгы болгон Жоомарт бай. Ушундай бир топ карылар дагы ислам аалымдары чыгып жатат. Кудайга шүгүр ушинтип жашоо уланып жатат урматтуу туугандар.